Каралма айыл аймагында бош турган 2,5 гектар жер эс алуу багына айланууда. Мында курулуш иштери өткөн жылдын октябрь айында башталган. Азыркы күндө кызуу иш жүрүп жатат. Кооз жаратылыш койнуна кыргызстандыктар гана эмес, чет өлкөлүктөр да келип эс алып кетишет. Туристтерди бул ачыгын айтыш керек, 3-4 жылдан бери бул өтө жакшы келиш алгымчы. Чет мамлекеттерден келип атышат. Мурун чет мамлекеттен келет эле, мурун деле аз болот эле да. Аз санда көрөт эле. Быйыл 3-4 жылдан бери бул өтө жылыш бар да. Туризмди өнүктүрүү боюнча ушундай жакшы бир 9 миллиондук проекти бизге бул башка жака кетип кала турган проект экен. Шуну барып биз жака кургула деп суранып, биз ушул жерге алып келдик. Эс алуучулар үчүн мында тапчандар орнотулуп, балдар үчүн аттракциондор курулуп жатат. Бул жер ишке кирсе жок эле дегенде 25 адамга иш орunu түзүлмөкчү. Иш орундары каруселдин өзүн иштетүү үчүн 10 адам иш орундалат. Туристтерди тейлөөчү бир 12-15 адамга чейинки официанттар болот, поварлар болот, 2 повар. Ошол анан башкаруучу администратор өзүм. Ошондо 15 баш аягы 25 адамга иш орун. Анан садовник болот, аларды дагы кошсок болот. Жаңыдан жайгашып жаткан парктын курулуш иштерин жыйынтыкталышын жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Мында балдар ойноочу аянт курулуп бүткөрүлсө, алыска барбай аларды ойнотууга шарт түзүлөт деген таризде. Биздин элибизге да жакшы болду, балдарыбызга деле жакшы болду. Ушул алыс жака апарып ойнотпой, салкын жерде мына ушундай каруселдер түшүп атканы, мындай чайхана, кыргыз үйлөр түшүп атканы бул өзүбүздүн экономиканы жакшы кылып берет да. Эми буга биз колдошубуз керек, тазалыгын, бардыгын колдоп эле турсак, өнүгөт. Жеке ишкерлерди колдошубуз керек. Балдарыбыздын келечеги үчүн дагы ушундай иштерди кыла берсек, өнүгөбүз сөзсүзчү. Белгилей кетсек, Каралмадагы эс алуу багы июнь айында ишке кириши күтүлүп жатат. Бактыгүл Тишебаева, Манас Назаров, Сузак району.